Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. КТРК Спорт телеканалынын эфирин кайрадан Арена программасы улантып жаткан маалы. Бүгүн биз түз эфирде барыңыздар менен кыргыз спортундагы ушул чыйыр жолду салып бере турган топ же болбосо инсандар менен таанышып, алар менен маек курабыз десем жаңылган болбойм. Же болбосо эмгек резерви кесиптик билим берүү тармагындагы спортту өрчүтүп, ошол жакшы жаш спортчуларды жакшы бир жолго үгүттөп жаткан өкүлдөр биздин студиябызда конокто. Аларды тааныштыра турган болсок, Улан Эралиев кармаш уруш өнөрү боюнча дүйнөнүн чемпиону, ошондой эле эмгек резерви республикалык дене тарбия жана спорт борборунун башчысы. Куш келипсиз. Рахмат, сизге дагы кутман күн каалайбыз. Андан ары Турдали Сыдыков мырза, Ош облусунун дене тарбия жана спорт эмгек резерви борборунун бөлүм башчысы. Куш келипсиз. Ошондой эле бизден эң алыскы отургучта жайгашкан Нарынбек Чолоков мырза, Нарын областына караштуу Куланак айылындагы номер 86 кесиптик лицейинин дене тарбия жетекчиси. Бүгүн биз өзүңүздөр көргөндөй эле жалпы региондордогу, ошол эле мезгилде Бишкектеги, Ош, Нарын областындагы кесиптик билим берүү тармагындагы спорт кандай өрчүүдө, ошол тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Андан сырткары кечээ күнү гана 64-чү эмгек резерви уюштуруп жаткан ошол кесиптик лицейлерде окуган студенттердин ортосундагы спартакиада башталды. Ошол тууралуу мен эмгек резерви спорт жана дене тарбия борборунун мүдүрү Улан мырзага сөз берсем. Кандай башталды? Бул негизинен качантан бери өткөрүлүп келет? Кыскача айтып өтсөңүз. Аты айтып тургандай эле 64-чү ирет өтүп жаткан, бул бизде салтка айланган жылына өтүүчү республикалык спартакиадабыз. 7 областан жана ушу Бишкек шаары өзүнчө команда болуп, 8 команданын арасында 8 спорттун түрү боюнча өтүлүп келип жатат. Бул спартакиадада буга чейин 2 этаптан өтүп келишет. Тандоо турлары деп айтабыз. Биз биринчи тандоо туру бул ошо окуу жайлар арасында өтүп, ал жактан кийинки экинчи областтык аймактык өрөөндүк курама команданы түзүү мелдешинен катышып, ал жерде курама команда түзүлүшүп, даярдык республикалык спартакиадага өтүлүп, анан ушул өзүңүздөр күбө болгон бүгүнкү спартакиадага келип катышып отурушат. Абдан жакшы жыл, 64 жыл аралыгынан бери үзгүлтүккө учурбастан бул мелдештин өтүп келе жаткандыгы бул абдан жакшы көрүнүш. Ошол тууралуу кыскача репортаж бар, анын ачылуусу тууралуу. Анан ошол сюжеттен кийин биз кайрадан студиябыздан берүүнү улантабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу биздин 64-чү спартакиаданын катышуучулары, коноктор жана калыстар тобу Кыргыз Республикасынын кесиптик башталгыч билим берүү тармагынын билим алып жаткан окуучулардын республикалык 64-чү спартакиадасынын өзүнүн ачылыш аземинин алдында турат. Кесиптик башталгыч билим берүү тармагынын тарыхы өтө бай. Бүгүнкү күндө биз окуучулардын арасындагы спартакиаданы 64 жолу өткөрүп жатабыз. Окуучулардын арасындагы спартакиаданы өткөрүү салтка айланган. Бишкек командасынын атактуу даңктуу нускоочусу Молдалиев Канат Нарбеков жетектеп келүүдө. Биринчи кезекте Ош облусунун курама командасы Сулайман Тоосырлар жатат өзүн каткан, Эр-Чишип көптөр чыгып көңүл ачкан, Айрылбас ак буураңды бирге коштоп жазылган сан жыралуу далай дастан. Ош облусунун спорт боюнча нускоочусу Сыдыков Турдали Абсалилович жетектеп келе жатат. Табиат Тартуугулов кыргызымы Алабатыр Айкөл Манас сенде өткөн Талас областынын курама командасы. Ура!
командасы. Чүй облусунун спорт боюнча нускоочусу Плутецкий Анатолий Владимирович жетектеп келе жатат. Чүй облустун құрама командасы сиздердин назарыңыздарда. Жана ошондой эле сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү конокторубуз Ысыкөл областынан келген құрама командасы. Ысыкөл областынан келген құрама команданы мынакей дене тарбиянын отличниги Кудуев Казбек Аскарбекович жетектеп келүүдө. Ура! Майрамыңыздар менен. Спорт боюнча нускоочусу Нурматов Саидбек Абазович жетектеп келе жатат. Сиздердин назарыңыздарда, алдыңыздарда Жалал-Абад областынан келген құрама команда. Ура! Андемесе сиздердин алдыңыздарда келе жаткан Кудай буйрса мына Баткен областынан құрама командасы келе жатат. Баткен областынын спорт боюнча нускоочусу Орозов Сыдыкжан Орозович жетектеп келүүдө. Ура! Майрамыңыздар менен. Кийинки кезекте Нарын областынын курама командасы. Ак мөңгүлүү тоо койнуңда нарынын эч өчпөсүн тартып турган жаланын Нарын областынын курама командасы. Нарын областынын спорт боюнча нускоочусу Дүйшекеев Дамир Дүйшекеевич жетектеп келе жатат. Мына ушундай урматтуу мекендештер, тарыхында 64-чү рет өтүп жаткан эмгек резерви жана дене тарбия бөлүмүнүн уюштуруусундагы кесиптик лицейлер, кесиптик окуу жайлар арасындагы спартакиаданын ачылуу аземин көрдүк. Үстүдө айтылгандай эле 8 команда келип катышышып, бүгүнкү күндө беттештер жогорку деңгээлде өтүүдө. Мына ушул жерден мен суроону берерде мурда жакшы бир жышаа менен, жакшы бир жаңылык менен сиздерге бөлүшүп кетейин. Турдали Сыдыков аттуу Ош облусунун дене тарбия жана спорт эмгек резерви бөлүмүнүн башчысы, мыкты бөлүм башчы деген мындай атайын сыйлыкка жетишкен экен. Бул жерде диплом турат. Бул болсо анын белгиси. Куттуктайбыз. Биринчиден мындай нерселер сиздердин ишиңиздердин баягы эң марасы болбойт деген ишенимибиз бар. Мындан дагы чоң-чоң ийгиликтерди багынтыңыздар. Эми сизге сөз узаталы. Негизинен эле Ош облусунда бул тармакта кандай баягы өзгөрүүлөр бар, өсүштөр бар? Негизинен эле Ош облусунда канча жылдан бери эмгек резерви баягы түзүлгөн, иштеп келе жатат деп суроодо. Жогоруда айтылгандай эле рахмат. Эмгек резерви Ош областында ушу 1947-жылы түзүлсө, ошол окуу жайлардан бери эле ушу күнгө чейин эмгек кылып келе жатабыз. 64 жыл болуп турду. 64 жылдан бери ушу спартакиадага үзгүлтүксүз катышып келе жатабыз. Азыркы учурларда бизде 15 окуу жай бар, 2 окуу жайыбыз филиал болот, а так действующий 13 окуу жай иштеп келет. Жалпы 13 окуу жай, анан 2 филиалыбыз бар. Ийгиликтериңиздер кандай? Канча жолу бул спартакиаданын жеңүүчүсү аталдыңыздар, же канча жолу вице-чемпион? Мен буга чейин дене тарбия жетекчи болуп иштегенмин 18 жыл. Номер 12 кесиптик лицейде Ош шаарында. 2011 жылдан бери ушул тармакта жетектеп келе жатам. 2011 жылдан бери жалаң байгел орундар делеп келдик. 2-орун, 3-орун.
Былтыркы 2017 жылы жалпы командалык мугалим ага эжекелер арасында жалпы командалык 1-чи орунду ээледик. Окуучулар арасында жалпы командалык 2-чи орунду ээледик. Буга чейин ушу жалаң байгеле орундарда жүргөнбүз. Фавориттер биздебизби? Да. Жакшы. Абдан жакшы. Эми Нарынбек Чолоков мырзага сөз берели. Жалпы эле ушул Нарын областындагы бул тармак тууралуу сиз дагы айтып өтсөңүз. Нарын областында деле бизде област боюнча 6 окуу жай бар. 6 окуу жайда көптөгөн студенттер бар. Биз дагы ага айткандай эле бул окуучулардыкы менен эле эметип калбастан бул спартакиада кызматкерлер арасында да өтүлүп турат жылда. Август айында Ысык-Көл областынын Кошкөл деген айылында кызматкерлер арасында өтүп турат бул спартакиада. Ал жерге барып дагы биз дагы жакшынакай жеңиштерге жетишип жүрөбүз. Биринчи орунду мен деле иштегениме 4-5 жыл болду. Анан биринчи, экинчи, үчүнчү орунду эмет элекпиз эми чынында. Анан бирок катышып, такыр калбай эле катышып келатабыз биз деле. Жакшы, баягы катышып, тажрыйба топтоп, эми жакын аралыкта сиздерде дагы чоң ийгиликтер болот деген ишенимибиз бар. Ал ортодо биз урматтуу мекендештер сиздерге кайрылуу өтөлү. Биз түз эфирдебиз. Эгерде эмгек резервине кызыктуу суроолоруңуздар болсо, анда 0312 65 66 02 номерине чалып суроо узатсаңыздар болот. Ошондой эле 35 кыска номерине дагы SMS жөнөтүп суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар жарайт. Андан сырткары биз Арена программасынын өнөктөшү жөнүндө айтып өтөлү. Биздин өнөктөш Лалафо уюлдук тиркемеси. Бүгүнкү күндө Лалафону Кыргызстан боюнча миллиондогон мекендештерибиз колдонуп, өздөрүнүн иштерин оңой бүтүрүүдө. Алардын катарын сиз дагы толуктаңыз. Эми андан ары сөзүбүздү улайлы. Эмгек резерви 64 жылдан бери иштеп жатат деп айтылып өттү үстүдө. Чоң ийгиликтер болду. Чындыгында эмгек резерви таптап чыккан спортчулар дүйнөлүк биринчиликтерде ийгиликтерди жаратып келди. Негизинен эле ушул эмгек резервинин жараткан спортчулардын жараткан ийгиликтери жөнүндө айтып өтсөңүз. Рахмат. Чындыгында биздин ушул окуучулар арасында дене тарбия сабынан тышкары аскерге чейинки дайрыктоо багытыбыз дагы бар. Андан тышкары спорттук бөлүмдөр бар. Бул азыркы күндө эркин күрөш боюнча биздин спорттук бөлүм күчтүү бөлүмдөрдүн бири болуп эсептелинет. Республикада бокс боюнча бар, дзюдо боюнча, кыргыз күрөш, өзүбүздүн улуттук күрөштөн бар, теннис боюнча группабыз бар, футбол группабыз түзүлүп, азыр мына жакында ушу республикалык лига чемпионаттарга катышалы деп турабыз, даярдыктар жүрүп жатат. Эми бизде азыр жаңы жобо иштелип, ушу биздин клубтарда, биздин бөлүмдөргө катышкысы келген калоочуларга эшик ачык. Биздин өзүбүздүн окуучулардын арасынан таланттуу жаштар үчүн дагы колдоолор көрсөтүлүп, шарттар түзүлгөн. Бизде тажрыйбалуу эмгеги сиңирген машыктыруучулар эмгектенип келип жатышат. Учурдан пайдаланып, ушул баардык биздин кесиптик билим берүү тармагында эмгектенген ага эжелерибизди, ардагер спортчуларыбызды ушу 64-чү өтүлүп жаткан спартакиадабыз менен жана эмгек резерви республикалык борборунун 25 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Жакшы, аты өзгөрүлгөн эмгек резервиде мурда башкача аталып жүргөн. Ооба. Абдан жакшы. Анан 64-чү спартакиадада канча спорттун түрү боюнча жарыштар жүрүүдө? Азыр жогоруда айткандай 8 спорттун түрү боюнча мелдештер өтүп жатат. Бар олимпиадалык спорттун түрлөрү? Арасында улуттук спорттун түрлөрү бар. Бул ордо жана өзүбүздүн улуттук кыргыз күрөш. Калгандары олимпиадалык спорттун түрү боюнча. Абдан жакшы. Эми мына ушул жалпы эле региондордо кандай деңгээлде жүрүүдө? Мына бизге бүгүн Ош облусунун жана Нарын облусунун өкүлдөрү келди. Калган областтар жөнүндө сиз кыскача айтып өтсөңүз. Негизинен эле жалпы эмгек резервинин курамында канча окуу жай бар? Рахмат, абдан жакшы суроо болду. Мына быйыл президентибиз мыйзамга кол койгон аймактарды өрөөндөрдү өнүктүрүү жылы деп.
биз ошол эң жылдын башынан баштап ошо түпкү аймактарга көңүл буруп, ошол жактан баягы дене тарбия мугалимдеринин сапатын жогорулатуу, билимин жогорулатуу курстарын өткөрүү менен ар кандай методикалык китептер менен башка спорттук шаймандар менен камсыз кылуу аракетинин үстүндө иштеп келатабыз. Жана аймактарда спорт абдан өнүгүүдө. Биздин ушу кесиптик билим берүү тармагында ар кандай баягы өздөрүнүн тандап алган кесиптерин билимдерин жогорулатуу менен спортто дагы жакшы чеберчиликтерин арттырууда да. Сиздер билесиздер, бизде орто баягы кесипкөй кадрлар кийинки учурда мындай бир жетишсиздикти камсыздагандай да, баягы көпчүлүгү эле жогорку билим берүү тармактарына тапшырып кетишип атпайбы? Ал эми ушуга туура байкоочулар дагы көңүл бөлүшүп, ушу орто бизге кесипкөй жумушчу күч керек. Биздин мамлекетибиздин чыңалышына, өнүгүшүнө, өсүүсүнө. Албетте ал кесипкөй чебер адам сөз жок дени сак болуш керек биринчи кезекте. Баягы отуруп алып иштеген кесиптер бар бизде көбүнчө. Бир кыймыл, азыраак кыймылда аракет кылган кесиптер бар. Ал эми бул спорт, физкультура, бул дене тарбия, бул ден соолукту алып келет. Ал эми ошондой эле чыдамкайлыкка, аракетчилдикке жана албетте мекенди сүйүүгө алып келет эмеспи? Андан тышкары дагы бизде таланттуу спортчулар окушат. Алар ошо бир кесиптин ээси болуп, анан ошо тандап алган спорттун түрүнөн, же болбосо биз айтып коебуз талант. Атайын баягы атадан мурас болуп келаткан таланттар болот. Күрөштүн түрү боюнча, балким футбол оюну боюнча, балким волейбол боюнча алар өздөрүнүн ошо билимин жогорулатышып, чеберчилигин арттырып, биздин республикалык курама командаларына кошулуп, эл аралык, азиялык, дүйнөлүк биринчиликтерде кыргыз элибиздин желегин бийик көтөрүүгө аракет жасашып, салымдарын кошуп келатышат. Абдан жакшы. Анан ушул жерде сиз азыр гана айтып өттүңүз, эл аралык депчи. Эл аралык болгондо универсиада бар, бүткүл дүйнөлүк универсиада оюндары бар. Анан олимпиадалык, ошондой эле дүйнө чемпионаттары бар. Негизинен эле ушул орто кесиптик билим берүү тармагы боюнча эл аралык мелдештер өтөбү? Мен ушу былтыр сурамжылап байкоо жүргүзүп көрсөк, колледждер арасында деген мелдештер жүрөт экен. Орто билим берүү, ошо колледждер деп. Анан бизде болсо, биздин республикада азыр ошо лицейлер арасында деп өтүп атабыз. Бирок ошо бара-бара азыр колледж, лицейлерди бириктирип, орто билим берүү тармагын анан ошо эл аралык мелдештерге баягы жолдомо жөнөтүп, кайрылуу жасап, анан катышалык деген ойлорубуз, максаттарыбыз бар. Абдан жакшы. Эми Ош облусунда өзүңүз айткандай мыкты деңгээлде өнүккөн спорт, кайсы гана спорттун түрү болбосун, бүгүнкү күндө Ош облусу чындыгында негизги фавориттердин бири болуп эсептелинет. Анан эмгек резерви борбору өткөргөн ушул спартакиада оюндарында негизги баягы негизги үмүттөнгөн кайсы спорттун түрлөрү сиздерде? Бизде биринчи орунда бизде ушу айтылган сөздөрдүн спорттун 8 түрүнөн волейбол, уландар жана кыздар арасында биз такай биринчи орундарды алып жүрөбүз, акыркы 5 жылдан бери берилбей. Бокс боюнча алып жүрөбүз, командалык биринчи орундарды. Улуттук оюн ордо. Кыргыз күрөшүнөн деле бар, мындай биринчи орун болбосо дагы призовой деп коет. Ушу байгелүү оюндарда элеп атабыз. Теннис, столный, бардык айтор. Сиз айткандай фаворит. Бардык видден тең талашып. Негизги талапкер, талапкер болуп келе жатабыз. Анан баягы спортчу окуучулардын арасында келечекте профессионалдуу спорт жолун тандап кете турган окуучулар болсо, сиздер аларга кандай көмөк көрсөтө аласыздар? Мен өзүмдүн спортумдун машыктырган түрүм боюнча айтып кете ала турган болсом, бокс боюнча машыктыруучу да болуп иштейм. Өзүмдө машыккан балдардын жөндөмүнө карап туруп, ар бир баланы окууну бүтөрүнүн алдында мен алардан опрос жүргүзөм, мындай суроо улантып, окуу жайды бүткөндөн кайсы жакка барасың, эмне кыласың, ата-энелер менен макулдашам. Анан колумдан келишинче ошол Ош шаарында, Бишкек шаарында кайсы эле болбосун орто, жогорку окуу жайларга жайгаштырып окутканга аракет кылып, түздөн-түз жардам берем. Анан профессионалдык бокска же болбосо башка бир спорт түрүнө өтө турган болсо, багыт көрсөтүп,
колдоо жогорку деңгээлде өткөрөм. Демек, бир спортчу келсе, кайсы спорттун түрүнөн болбосун, сиздердин колуңуздарда 2 жыл жүрөт, анан кийин кетет. Минимум 3 жыл. Силер аларды таптап баягы жогорку деңгээлге чыгарууга баягы мүмкүнчүлүгүңүздөр жокпу? Жок, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биздики алар жогорку окуу жайга тапшырганда, жогоруда Улан Токтомуш айткандай, бизге келип кайрадан уланта берет машыгып. Ошол окуу жайда окуйт, кайра келип машыгат дагы. Биз университетага жөнөтөбүз. Мына мен өзүмдүн окуучумду айтсам, мына былтыркы бүтүрүүчүм Маратбек Уларген деп, мына Кыргызстанда өткөрүлгөн универсиаданын высший лигасында 2015-2016 чемпион болду. Турмуш шартына байланыштуу муктаждыктан Россия мамлекетине барып, Россияга жумуштайын деп, окуусун сырттан кылып, азыркы учурда жумуш иштеп жүргөн арасында эле бокс боюнча 6 жолу чемпион болду. Мындай айтсакта профбокс деп коет экен. Жумуш менен иштеп жүрүп, азыркы учурда кармаш немесин өтүп, мына жакынкы арада мына 1 ай болду элек профессионалдык кармаш урушу боюнча Азия чемпиону болду, Санкт-Петербург шаарында өткөрүлгөндө. Азыр мындай айтсакта бул өзүнүн жолун багытын таап, кызматты катырып жатат. Мындай айтсакта жумушчу болбой, накта профессионалдык уже аренага уже ат салышып атат. Демек, мына кече 12 майда Москвада өткөрүлгөн Пайтерский ММА урушунда 1-орунду алды. Бул ошол биздин өзүнүн тарбиялоочубуз. 3 жыл окуган. Электрогазосварщик номер 12 кесип иштейт. Абдан жакшы. Жаңы кабарыбыз да. Абдан жакшы. Эми бул бир чет эл болсо керек. Мен андай спортчулар көп. Жаңысы да. Жаңысы. Нарымбек мырза, сиз айтсаңыз, негизинен эле сиздерде кандай бул жаатта? Кайсы спорттун түрүнөн көбүрөөк басым жасап, ошол спорттун түрүнөн жеңүүчү ата аласыздар? Же болбосо кайсы спортко азыр басым жасап, көбүрөөк көңүл буруп жатасыздар дегендей? Бизде эле агайлар айтып кеткендей, биздин окуу жайда биз атайын кружокторду ачып алганбыз. Мисалы үчүн биздин өзүмдүн окуу жайым жөнүндө айта кетсем, биздин окуу жайда атайын волейбольный кружок бар, футболный кружок, анан настольный теннис бар. Ошол боюнча мен түштөн кийин балдарды кружокко катыштырып, ошол боюнча басым жасап атабыз. Биз балдарды эң биринчи окууга кабыл алганда алар менен беседа кылып беседа, андан кийин кайсы бала кайсы спорттун түрүнө шыктуу экенин ошол жерде анализ жасап алып туруп, ошол боюнча балдарды тандап алып, сен бияка катышасың, сен буга катышасың деп өзүнүн баягы немеси боюнча багыт берип, ошол боюнча кружокторду ачып, ошол боюнча иштеп атабыз. Көбүнчө ошо волейбол, футбол, анан настольный теннис боюнча кружокторду ачып, ошол боюнча иштелип атат. Жакшы. Анан баягы сиз буга чейинки сөзүңүздө айтпадыңызбы? Биз негизги баягы талапкерлерден болуп эсептелинбейбиз, катышып келатабыз, жакшы эле илешпедик биринчи, экинчиге депчи. Бул боюнча ой жүгүртүп, баягы өзгөртүүлөрдү кирип көрдүңүздөрбү? Эми дене тарбия мугалими катары сиз айтып өтсөңүз. Кайсы бир жактан тажрыйба алмашып, Ош облусу мына жакшы балдарды чыгарып, Бишкек жакшы балдарды, Чүй облусу жакшы балдарды чыгарып атса, барып тажрыйба алмашып келип, балдарды машыктырып дегенде, ошондой ойлорду ойлонуп, аларды ойлонуп атабыз. Биз чынында Ош жаллабаттыктар чынында күчтүү болуп атат, сиз айткандай. Анан Бишкек шаарына келип, бирок ошол жерден көрсөтүп, балдарды ээрчитип келип, кошо мына момундай ойнойт деп тренировкаларын көрсөтүп, агайлар менен ошол жерден иш тажрыйба алып атабыз. Ал эмес келип ошол жерден видеого тартып кетип, алып барып видеолорун көрсөтүп, мына момундай кылса момундай болот, мындай кылса мындай болот деп ар бир баланы отургузуп алып, ошол боюнча көрсөтүп, ошол Бишкек шаарына келебиз көбүнчө, көлгө барабыз, Скөл областына. Анан чындыгында тиги Ош Жалал жака жол аз болуп, жана аяк жака жете албай атабыз да, чынын айтканда. Анан бирок Бишкек менен Скөл областына барып нетип атабыз. Жакшы. Бул да болсо албетте. Биз жаңы жобо кабыл алып, ошол аймактарды өнүктүрүү жана негизи эле тажрыйба алмашуу болуп атпайбы? Биз мына былтыры мурдагы жылы билим жогорулатуу, ушу дене тарбия жетекчи мугалимдери менен аскерге чейинки даярдоо мугалимдерин жана машыктыруучулардын курстарын Ош областында, Жалал Абад областында, Баткен областында өтүп келдик, Талас областында. Эми быйылкы биздин иш мерчемибизде Ысык көл менен Нарын областы бар. Ал эми тажрыйба алмашуу боюнча, иш чаранын өткөзүү, мелдештердин деңгээлин көрсөтүү боюнча дагы бизде жылда салтка айланып калган волейбол боюнча Ильяс Касендеев агайыбыздын турнири бар. Ал турнирди ушу көчмө
баягы турнир кылганбыз да, мелдеш кылганбыз. Мурдагы жылы ушу өзүнүн төрөлүп өскөн Каракол шаарында өткөзгөнбүз, Ысык-Көл областында. Быйылкы жылы түштүк жергесинде күз айында өткөзөбүз. Ошондо ушу нарында башка өрөөндөрдө окуган окуучулар барып көрүшүп, тажрыйба алмашып, таанышып келишет. Ал эми аскер чейинки дарыктоо боюнча дагы жылына өтчү биздин спартакиадабыз бар. Ал боюнча дагы ошо көчмө спартакиада кылганбыз. Баягы жылда эле бир жерде өтө бербесин Бишкекте депчи. Баягы өрөөндөрдө дагы эстафета кылып койгонбуз. Баягы мыкты жеңүүчү командалар кийинки өтүлүүчү мелдештин ээлери болушат. Ал жак ошол жетекчиликтери, окуу жайдын жетекчилигинен баштап жетекчи мугалимдерге чейин дене тарбия мугалимдери даярдык көрүшүп, бир жыл бою спартакиаданы жогорку деңгээлде өткөзүшүп, райондук, облустук баягы администрация деп коебуз, башчылардан бери кызматташып, анан башка өлкөлөр, башка өрөөндөрдөн келген биздин катышуучулар дагы көрүшүп, таанышып, тажрыйба алмашып кетишет. Жакшы. Анан баягы бизде бүгүнкү күндө кыргыз спортунда чоң көйгөй бар, бул машыктыруучулардын таңсыктыгы да. Бүгүнкү күндө дене тарбия мугалимдеринин айлык акысы төмөн болуп, аларда дагы чоң маселелер жаралууда. Ошону эмгек резерви канчалык деңгээлде чечүүгө аракеттенүүдө? Бул жалпы биздин бүгүнкү мамлекеттин абалы эң бардык тармактарда көйгөйлүү маселелердин бири. Бизде маянанын астыгына карабай чыныгы мекенчилдик сезим менен өзүнүн кесибин сүйүп эмгектенген кызматкерлер абдан көп. Мен ушул тармакка келгени бир чети таазим этип, бир чети таң калуу менен жүргөн учурларым болгон да. Эми азыр бизде сөз бар эмеспи кыргызда? Эмгек, мээнет, ак мээнет, сөз жок кайтат деген. Биз эми азыр жаңыдан жоболорго, ошо жогорку биздин министрликке, агенттикке сунуштап атабыз. Ошо баягы мыйзамдарга ошо маяна боюнча кайра карап чыгуу маселесин. Жакшы, бул эми баягы дене тарбия мугалимдери жөнүндө болду. Анан спорттук машыктыруучуларды тартуу боюнча кандай болууда? Эми дене тарбия мугалими менен спорттук машыктыруучу дегенди мен чынында эки бөлөк түшүнөм да. Дене тарбия мугалими бул жалпылап окуучуларга баягы дене тарбияны үйрөтөт, а спорттук машыктыруучу бир спортко багыт коюп, аны профессионалдуу деңгээлде машыктырат эмеспи? Ошол жаатында спорттук машыктыруучуларды тартуу пландарыңыздар барбы? Атайын спорттун түрлөрү боюнча. Ооба, албетте, бизде атайын өзүнчө эрежелер бар. Сөз жок, спорттун чебери болуш керек. Спорттук билими болуш керек. Андан тышкары тажрыйбасы болуш керек. Иштеген, Ооба. Ал эми быйылкы жылы бизге жаңылык келди. Ушул орто билим берүү, кесиптик билим берүү тармагын өнүктүрүү боюнча азыр жогорку кеңеште мыйзам иштелип жатат деп айтышты. Бул баягы 8-классты бүткөндөн кийин окуучулар орто билим, кесиптик орто билим берүү окуу жайына тапшыруу керек, же болбосо 11-классты бүткөндөн кийин сөз жок аскердик кызматка барып келүү боюнча мыйзамдар. Ал эми анын ичинде спорт менен машыгуу. Спорт бул эң алдыңкы ордунда турат. Ошол менен катар баягы биздин шарттар, анан маяна маселелери дагы каралып, колдоого алынат деген чоң үмүттөбүз. Жакшы. Анан баягы Ош облусунун дене тарбия жана эмгек резерви борборунун бөлүм башчысы болуп жатканыңызга байланыштуу менимче бул суроого жооп берсеңиз керек. Спартакиада менен эле чектелбестен ошол Ош облусунда дагы кандай ушул кесиптик лицейлер арасында мелдештер өтөт? Биз жогоруда айтылгандай эле ушу бизде кесиптик лицейде ошо биринчи этабында тандамай деп лицейдин биринчилиги өткөрүлөт тайпалар арасында. Андан кийин ондон куралып туруп, анан кийин лицейдин курама командасы экинчи этап боюнча областной турнир өткөрөт. Ага чейин дагы биз көптөгөн мелдештерге катышабыз. Шаарда өткөрүлгөн, райондо өткөрүлгөн, андан кийин республикада өткөрүлгөн спартакиадаларга же мындай өзүбүздүн жаш курагына ылайыктуу мелдештердин ар тарабына катышабыз. Мына Өзбекстанга барып келебиз. Мисалы боксту айтсам, Өзбекстан Фергана шаарына барып келдик. Андижанга барып келебиз. Кошуна мамлекеттерге мына былтыртан бери каттап калдык.
Кудайга шүгүр. Андан тышкары биз университеттердин колледждери бар. Средний специальный колледжи. Колледждердин студенттери менен жолдоштук беттешүүлөрдү өткөрөбүз. Ошентип биз балдарды таптайбыз да. Андан кийин алар кааласа университетке окуйт, кааласа колледжге окуйт бизден бүткөндөн кийин. Болбосо жогорку окуу жайга окуйт дагы, ошол өзүнүн профессионалдык жагын жогорулата берет. Жакшы биздин балдарыбыз жогорку жакшы жерлерде иштеп жатышат. Мына бизде таможняда иштеп атышат, ушу бизди бүтүрүүчүлөр эле, органдарда иштейт. Мына улуттук гвардияларда кызмат кылышат. Мына бизде жогоруда Урлан Токтомуш айткандай, аскерге даярдоо боюнча спартакиадабыз жогорку деңгээлде уюштурулат. Өзүңүздөр деле күбө болсоңуздар керек, бирок биздин закалка ошол трудовой резервден калган да программалар. Ошонун алкагында биз жаңылап, айрым жерлерин оңдоп, түздөп дегендей азыркы заманбап өткөрөбүз. Жаштарды патриоттукка сезимин ойготуп, сергек жашоого ойготобуз. Наркомания бияктардан алыс болуш үчүн алаксытып биз кургой коебуз. Көзөмөлдөйбүз, ошондуктан жыйынтыкты ушундай байгелүү орундар, биринчи орундарды алып жатабыз. Жакшы. Демек, баягы спортчу, эми ал окуучу да. Окуучу, ал биринчи кезекте окуучу, ал экинчи кезекте спортчу. Бир жыл бою баягы спорт менен камсыз болуш үчүн ага албетте спорттук жай керек, анан сиз айтмакчы мелдештер керек. Негизинен эле спорттук жайлардын абалдары кандай? Спорт залдарынын абалдары кандай? Эми биздики мына өзүбүздүн рыночный экономика деп коет, көпчүлүк окуу жайларыбызда заманбап ортодон жогорураак абалыбыз жакшы. Анткени коммерческий группа деп коебуз. Эми азыр баары эле рыночный экономика иштеп атпайбы? Келишим эмес, мындай акча төлөп машыгат. Таланттуу балдарды тандап алып туруп, агайдын эмгегин эми маянасы аз болгонуна байланыштуу биз ошондой багыт беребиз да агайларга. Колдон келсе, жакшы балдарды түшүндүрүп, маалымат берип, ата энелер менен тыгыз байланышта болуп, коммерциялык группаларды ачып, алдыга жылдыра берсе, ал бизге бирден бир түз жардам да. Албетте. Заодно өзүнүн тарбиялануучусу жогорку деңгээлде мындай областтык, республикалык жана эл аралык мелдештерде жогорку жыйынтыктарды көргөзөт. Баланы алаксытуу. Биз экономиканы өнүктүрүш үчүн орто кесиптүү, кесипкөй жаштарды биз көбүрөөк тарбиялашыбыз керек. Алар бизде эле өлкөбүздө эмес, Орто Азия, Россия мамлекеттеринде өзүнүн тиричилигине тың жигиттер болуп тарбияланышат. Биздин негизги максатыбыз ошол. Жаштар бош калбаш керек. Жаштар иш менен камсыз болуш керек. Болбосо өнөр менен камсыз болуш керек. Жакшы. Ушул эле суроону бергим келип отурат. Нарын облусунда негизинен эле спорттук жайлардын абалы кандай? Ар бир лицейде зал бар деп ишенимдүү түрдө айта аласызбы? Агайлар айткандай, бизде спорттук жайлар бизде деле аябай жакшы, чындыгын айтканда. Мисалы үчүн биз мен өзүм окуу жайымда Кулан агайына айтып кетсем, биздин окуу жайда өзүбүздүн залыбыз бар. Анан еще мектепте дагы бир зал бар да. Куланакта 2 зал бар. Бир айылда. Анан биз аяка окуучуларды бекер эле киришет өздөрү. Окуу жайлар арасында өткөрөбүз. Андан сырткары жана майрамдарда, ар кандай мероприятияларда мекемелер аралык биринчиликтерди өткөрөбүз. Окуу жай тиги окуучулар менен биринчиликтерди өткөрүп, анан ошондой иштерди алып барып турабыз. Спорт залда болсо былтыркы жылы биз жаңы крышалатып ишчи сыртын жасап алганбыз. Буга чейин окуу жай үстүнөн тамчы таап неметип антип аткан, анан былтыр атайын проект жазып, ошол боюнча окуу жайдын үстүн жабылып, ошол боюнча сонун болуп, окуу жайдын спорт залын аябай оңдоп алдык, жакшы болуп. Спортчуларга демек машыгууга жакшы түзүлдү, шарт бар. Албетте. Бизде агенттиктин жетекчиси Чолпонкулов Талайбек Аскарбековичтин демилгеси менен АБР, Азиатский банк развития менен баягы келишим түрүндө кызматташтык жүрүп атат. Бизде 100дөн ашык кесиптик лицейлер бар. Бул мындай айтканда, ар бир аймакта, ар бир райондо бирден, жок дегенде бирден кесиптик лицейибиз бар. Ошол кесиптик лицейлердин абалын, ошол менен чогуу спорттук залдарды, аянтчаларды оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жатышат. Эми баягы көпчүлүк жерлерде жекече спорттун түрлөрү боюнча залдар кичине жетишсиздик. Бирок жалпы дене тарбиялык спорт залдары, спорт аянтчалар, аскерге чейинки даярдоо боюнча аянтчаларыбыз калыбына келтирилүүдө.
баягы көбү союздан калган кичине эскирген учурлар бар. Ошолор азыр жаңыланып, түзөлөнүп, оңдолуп келатат. Мындан ары дагы жакшы деңгээлге чыгабыз деген үмүттөбүз. Ал эми биздин эмгек резерви спорт аянтчабыз, стадионубуз дагы жаңы заманбап оңдоп түзөө алдында турабыз да. Баягы бизде айтып атпайбы, жеке ишкерлер менен кызматташуу, частно-государственный партнерствого өтүү жолундабыз. Бизде ошол теннис аянтчабызды келишим түзүп, азыркы дүйнөлүк деңгээлдеги 4 жабык, 4 ачык жайкы теннис аянтчасын куруунун алдында турабыз, буйруса. Андан тышкары спорттук комплекс куралы деген мерчемибиз бар. Ал эми биздин ошол чуркоочу аянтчабызды Беговой дорожка деп ошону дагы жакшы заманбап абалга алып келүү алдындабыз. Абдан жакшы жаңылык экен. Бирок биз качан күбө болушубуз мүмкүн анын ачылышына же пайда болушуна? Буйруса чоң теннисти бизге убада берип жатышат. Октябрь айларында ачылышын жасаганга үлгүргөнгө аракет жасайбыз деп. Ал эми кийинки спорт комплекстерибиз ошо кийинки 1-2 жылдын ичинде жетишип калышыбыз толук мүмкүн. Абдан жакшы. Бүгүнкү күндө мына Бишкекте Улан агай, Улан мырза, баягы кичи футбол аянтчылары абдан көп. Эмгек резервинде чындыгында орундар бар да, кичи футбол аянтчасын салуугачы. Ошол жерге кичи футбол аянтчасын салып, коммерциялык негизде иштеп, ошол жердеги спорттук имараттарды жакшыртуу баягы ойлору болду эле же андай вариант туура эмеспи? Эң туура. Биз азыр ушул мүмкүнчүлүктүн үстүндө иштеп жатабыз. Бизде аянтча бар. Жабык 2 кичи футбол аянтчасын жана ачык 2 кичи футбол аянтчасын курууга. Эми биз азыр ошол баягы иш мерчемдерин түзүп, жарнама деп коебуз, конкурс жарыялап, андан кийин тендерден уткан кардарлар менен келишим түзүп иш алып барабыз деген ой максаттабыз. Алдар анан коммерциялык негизде да иштеп, сиздерге баягы киреше булуу катары иштейт. Ооба, албетте. Абдан жакшы, бул дагы эң бир мыкты жол деп айтсак да туура болот. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, Арена программасынын өнөктөшү Алафойлук тиркемеси экендигин белгилеп өтөбүз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда миллиондогон мекендештерибиз дал ушул уюлдук тиркемени колдонуп, өздөрүнүн иштерин оңой бүтүрүшүүдө. Демек, бул нерсени сиздерге дагы сунуштап кетмекчибиз. Ошондой эле биздин линияларыбыз бүгүн бош. СМС жазсаңыздар болот 35-35 кыска номерине, андан сырткары 65-66-02 номерине чалсаңыздар дагы жарайт. Бирок кээде балким сиздер байланыша албай калган болушуңуздар мүмкүн. Телефон аркылуу техникалык маселелерден улам. Ал үчүн сиздерден кечирим сурайбыз. Эгерде ошондой көйгөйлөр жарала турган болсо. Андан ары 64-чү Спартакиада, келерки жылы 65-чи Спартакиада болот экен. Биз 5 анан 0-ду жакшы баягы көрүп, аны юбилей катары эсептейбиз да. 65-чи Спартакиадага карай кандай пландар жүргүзүлүүдө? Бир өзгөчөлүктөр болобу? Же ушундай эле деңгээлде өтөбү? Сөзсүз, бул даталуу Спартакиада деп айта алабыз. Анткени быйыл эмгек резерви республикалык борборуна 25 жылдык болду деп баягы атайын юбилей кылып белгилеп отурабыз, 25 жылдыкты. Ал эми 65 жылдык мына азыркы 64-чү өтүлүп жаткан Спартакиаданын жыйынтыгы боюнча биз байкоо жүргүзөбүз, анализдейбиз өзүбүзчө отуруп. Андан кийин жаңы өзгөртүүлөрдү, жогорку деңгээлде өтүү шарттарын түзүп, мынакей быйылдан баштап жаңы кабыл алган жобобуз күчүнө кирди. Баягы 5 мыктыны аныктоо конкурс жарыялап, спортчуларды. Ооба. Мыкты спортчунун машыктыруучусу, мыкты машыктыруучу, мыкты дене тарбия мугалими, эң мыкты аскерге чейинки даярдыктоо мугалими жана мыкты бөлүм башчы. Бул деген ошол биздин тармакта кесипкөй билим берүү тармагында 30 миңден ашуун бүгүнкү күндө окуучулар окуйт.
улан кыздар. Ошолордун арасында сөз жок, бул мотивация деп коебузбу, дем берет, күч берет, стимул болот да. Бөлүм башчылар арасында дагы мен быйыл мыкты бөлүм башчы болушум керек деп, ал өзүнүн жумушчулук абалын так аткарганга, эң мыкты деңгээлге алып чыкканга аракет жасайт. Ал эми дене тарбия мугалимдери, ошондой эле аскерге чейинки дарыктоо мугалимдери ошол кабинеттерин жасалгалап, шаймандарын калыбына келтирип толуктап, жакшы туура аскерге даярдык көрүп, ал эми спорт боюнча болсо мыкты деңгээлдерди, жогорку орундарды ээлегенге аракет жасашып, жалпысынан ошо биздин багытта Кыргыз Республикасына өздөрүнүн салымын кошушат. Абдан жакшы. Анан бизге бөлүнгөн убакыт деле акырындап марасына жакындап келе жаткан экен. Сиздерге эми кенен эле эркин микрофон берели, кыска эмес. Жалпы ошол орто кесиптик билим берүү тармагындагы мугалимдерге, окуучуларга, жаш өсүп келе жаткан спортчуларга дем күч бере турган сөздөрүңүздөр менен кайрылып өтсөңүздөр болот. Рахмат. Мен алгач учурдан колдонуп, ушу сиздердин жамаатыңыздарга рахмат. Терең ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Анткени биз жылына сиздер менен тыгыз кызматташуу байланыштабыз. Мына бул теле берүү, элге маалыматты жеткизе берүү менен биз биринчи кезекте өзүбүздү тарбиялоодобуз десем туура келет да. Анткени ошол мына жогоруда көрсөтүп чагылдырып бербедиңиздерби, ачылыш аземи. Ал жерде ар бир окуучу, ар бир кызматкер жоопкерчилик артат экен. Бизди камера тартып атат. Эл көрөт эртең. Телевизорго чыгарат. Ооба, телевизорго чыгарат. Биз түз турушубуз керек. Баягы спорттук этиканы сакташыбыз керек дегендей. Өзүбүздүн спорттук ыкмаларыбызды, чеберчилигибизди жогорку деңгээлде көрсөтүшүбүз керек деп аракет күч алат. Андан тышкары коомчулук тааныйт, билет. Үчүнчүсү, бул дагы эң маанилүү, азыр мына жакшы өнүккөн аламдашуу учурда доордо жашап атабыз. Бул интернет булактарына түшүп, өмүр бою түбөлүккө тарыхта калышат. Тарых. Ал эми учурдан колдонуп бардык кыргыз элибизге тынчтык, ынтымакчылык каалоо менен биздин ушу кесипкөй билим берүү тармагында эмгектенген мугалимдерди, ага эжелерди, ардагер спортчуларыбызды, учурдагы спортчуларыбызды, болочок келечек ээлерин бүгүнкү майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктап, бекем ден соолук, узун өмүр жана ар бирибиздин үй бүлөбүзгө бакубатчылык каалап кетмекчимин. Рахмат. Рахмат. Мен деле ушу учурдан пайдаланып мен айтам, ушу жогоруда айткан Улан Токтомушев сөзүнө толугу менен кошуламын. Эң негизгиси биз ушу кесипкөй болуп иштеп, ушул тармакты алдыга тарта турган жаштарга жакшы каалоо тилектерди айтамын. Ар бир жаш өспүрүмбү окуп жаткан, ушу кесиптик лицейде окуп жаткан окуучу өзүнүн жон териси менен сезип, ага эжекелери айтылган, тарбиялаган тарбиясынан чыкпай, өнөрлөрдү жогорку деңгээлде үйрөнүп, кесипкөй болуп, өз турмушунда адашпай тургандай болсо дейм. Анан ушу учурдан пайдаланып, бүгүнкү майрамыбыз жана менин ушул алган жетекчилик сыйлыкты даңазалап сиздер бизди экранга чакырган экенсиздер, сиздерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Анан жалпы эле кыргызстандык ушу кесипкөй болуп иштеп жаткан, кесиптик техникалык лицейлерде иштеп жаткан ага эжекелерге албан күч каалаймын. Талыкпай, тажабай ушул кесибин аркалай берсе деймин. 65-чи спартакиада будан жогорку деңгээлде өткөргөнгө биз дайым талыкпай эмгектенип, жаштарды тарбиялап берүүгө баарыбыз далаат кылабыз. Абдан жакшы. Келиңиз Нарынбек мырза. Мен да ушу эфирден пайдаланып биринчиден сиздерге чоң ыраазычылык билдирип кетем. Андан биздин баарыбызды кошуп ушул областтардын баарын чакырган эмгек резервине чоң ыраазычылыкты билдирем. Агайларга рахмат. Мен да ушу кыргыз элине кааларым чын ден соолук, узун өмүр. Спартакиадага кандай кезек кайра жакшынакай ошондой ийгиликтер менен ар бир областтан келген агайларга, окуучуларга чын ден соолук, узун өмүрдү каалап, ошол кайра келген жерине аман эсен жетип алышына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Тилектешпиз, баарыңыздардын келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык. Анан мындан нары дагы өзүрлүү эмгектенип, мындай
наамдарды, андан башка дагы чоң ийгиликтерди багынта бериңиздер. 64-чү спартакиада ийгиликтүү өтсүн демекчибиз. Ал эми урматтуу мекендештер, ошентип Арена программасы соңуна чыкты. Кызматыңыздарда бүгүн мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар. КТРК Спорт каналынан алыстабаңыздар.